Арбаңыздар, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын жалпы угармандары жана көрөрмандары. Бүгүн биз Кылычсыз самурай китебин талкуулайбыз. Бизде конокто Элнура. Элнура, куш келипсиң. Өзүң жөнүндө бир аз тааныштырып өтсөң. Арбаңыздар, менин аты жөнүм Жанибекова Элнура жана сынак окуу борборунун жайкы лагерине Ош облусуна караштуу Ноокат районунан келдим жана эже экөөбүз Кылычсыз самурай аттуу китептен чакан талкуу кылсак. Бул китептин башында эле айтып жатат да, 16-кылымдагы Жапониянын легендарлуу жол башчысы жөнүндө деп. Эми тарыхты деле окуп көрсөк, миңдеген жол башчыларды окудук, чыгармалардан, ошолордон айырмаланып, бул Жапониянын жол башчысынын сырлары эмнеде экен? Жапониянын жол башчысы бул негизинен Тоётоми Хидоёши. Ал эми Тоётоми Хидоёшинин лидер болуудагы сырларынын кантип лидер болду деген суроо пайда болот да. Анын негизги сырлары бул ал баарынан көп иштегендиги жана карапайым дыйкандын үй бүлөсүнөн чыкса дагы анын тынымсыз эмгегинин натыйжасында Жапон элин башкарып эл башчысы болгондугу жана ал эч качан арка кайтпагандыгы. Лидерлердин негизги эле бул сапаты бул арка кайтпоосу керек. Негизи эле лидер эмес, баардык эле адам бир максатты койду, эч качан арка чегинбестен болушунча өзүнө мотивация алып алдыга чыгыш керек. Демек, бул кедей бир үй бүлөдөн чыкса дагы эч качан аракетинен тайбаптыр, ошонун легендарлуу жол башчы болгонуна өбөлгө түзүптүр. Анда экинчи суроо бергим келип жатат, ушул лидер деп калдык. Лидер десе эле азыр адамдар оңго солго бурганды, же болбосо катуураак үн чыгып кыйкырганды айтат да. Сен бул китепке таянуу менен айтсаң, лидер кандай болуш керек экен? Лидер адам негизинен жалпысынан алганда эле иштин көзүнө билген болуш керек экен жана баарынан колдоосун угуп, эч качан өзүнү бийик көтөрбөй текебер болбош керек экен жана эң башкысы жоопкерчиликтүү болуш керек экен. Жана ошондой эле айта турган болсок, лидер адам башка адамдарды колдой билип, кыпкындай ишин дагы баалай билиш керек экен. Кол астында иштегендердин кадырын билип, аларга жакшы мамиле кылышы керек экен. Мен ушул китептен окуп калган жайым бар эле, лидерлер башкалардан караганда 10 эсе, 100 эсе дагы көп иштеш керек. Анан ал өзүнчө бир башчы болобу же бирөөнүн кол алдында болобу, берилгендик менен иштеш керек депчи. Менимче бул жол башчынын дагы бир өзгөчөлүгү бул берилгендиги да. Бул боюнча кандай окуя айта аласың? Мен Тоётоми Хидоёшинин окуясынан төмөндөгүн окуяны айткым келип кетти. Тоётоми Хидоёши дыйкандын үй бүлөсүнөн чыкканына карабастан ал өзүнүн лидер туткан адамынын колунда иштеп калат. Анын колунда башында бут кийим тизүүчү болуп иштейт, тамак астоочусу болуп иштейт. Бирок ошол убактардын арасында мындай окуя болуп кетет. Сарайдан өрт чыгып кетет. Ошондо ал өзүнү ойлобостон өзүнүн лидерлигине, өзүнүн эл башчысы, өзүнүн лидерине куткаруу болот дагы. Ошол лидер адамыны өрттөн куткарып чыккандыгы, ал ошондо дагы лидер адам куткаруунун натыйжасында өзүнү дагы да ишенимдүүрөөк кылат жана күндү түн дебей ошол өзүнүн лидерине кызмат өтөйт. Көрсө, лидер адам бул бир компанияны башкарып эле отуруп калыш керек эмес. Лидер адам өзү жашап, өзгөнү да жашатыш үчүн жашаган адам болуш керек экен да. Ушул жол башчы жөнүндө көптөгөн мифтер, легендалар бар экен бул китепте. Дагы кандай маалымат айта аласың? Негизи бул китепти мен баарына эле сунуштаймын жана финансылык жактан айтып кете турган болсом, Тоётоми Хидоёши жөн гана лидер болбостон иштин көзүн билген, тапкыч, даанышман адам болгон. Жана ошондой бир окуяны айтып кете турган болсом, сарайда иштейт да бул. Ошол жерде эмнегедир финансылык жактан артка кетишет. Киреши аз дагы, чыгаша көп болуп кетет. Ошондо бул татаал ишти эч ким алгысы келбейт. Эч ким жоопкерчиликти мойнуна алгысы келбейт дагы. Тоётоми Хидоёши ошол жерде да өзүнүн лидерлик сапатыны жакшы чагылдырып көрсөткөн десек болот. Себеби ал ошол татаал ишти өз мойнуна алат дагы, финансылык
жакты издеп чыгат сарайда. Кайсыл жактан чыгаша көп, кайсыл жактан киреше көп, баарыны анализдеп пландаган соң көрсө иштин чоо жайы бул отунда болот. Көрсө бул отунду бир эле адам эмес, бир нече адамдын колунан өтүп, анан сарайга келчү экен. Ошол себептен сарайда чыгаша көбөйүп кеткен. Бул жерде суроо пайда болот, кантип чыгашаны азайтты бул карапайым эле адам десек, көрсө Тойотоми Хидоёши ошондо баарын анализдеп көргөндөн кийин бир айылдан өтүп бара жатып, ошол жерде курап калган дарактарды көрөт. Курап калган дарактар жашоого эч кандай пайдасы деле жок экенин байкайт дагы. Бул ойлонуп көрөт. Балким бул да ошол курап калган дарактарды сарайга алып барсак, чыгашаны азайтып, кирешени көбөйтөт дейт дагы. Ошол жердеги тургундарга, аксакалдарга барып айтат. Аксакалдар, бул курап калган дараңар айылга эч кандай пайдасы жок. Андан көрө силер сарайга алып барып берсеңер, биз сарайдын атынан силерге ар бир кураган дарак үчүн бирден көчөт беребиз дейт. Көчөттүн пайдасы кураган даракка караганда көбүрөөк дейт. Ошондо аксакалдар дагы анын оюну билишип, ыраазы болушат. Анан ошол курап калган дарактарды сарайга алып барып берет дагы. Ошентип Тойотоми Хидоёши өзүнүн дагы бир лидерлик сапатыны ошо өзүнүн башчысына далилдеп берет. Көрсө, лидерлик деген эч ким кылбай койгондо, же болбосо бардык адамдар кайдыгер караган мезгилде дагы кайдыгер карай албай коомдогу ар кандай көйгөйдү чече билсе, өзүнүн керт башынан жалпы элдин кызыкчылыгын ойлой билсе, мына ошол адам лидер болот экен, Бул китептен мен дагы сөзүңөргө тургула деген бир бөлүк дагы көрүп калдым да. Лидердин эң башкы критерийлеринин бири дагы бул сөзгө туруу болсо керек. Бул боюнча легендарлуу жол башчынын кандай иш-аракеттерин байкадым. Тойотоми Хидоёши негизинен өтө жоопкерчиликтүү адам болот. Анан кайсы ишти буйрбасын так өзүнүн ордунда аткарат. Ошондо өзүнүн Ноа Ага деген өзүнүн башчысы болот, жана аны лидер тутат деп башынан айтып кеттим. Ал кандай жумуш аткарбасын баарыны так жана ордуна аткарып, өз сөзүнө турган адам болот. Жана элди дагы эч качан калпка салып коюп, айткандарын кылбай койгон эмес. Сөзсүз кайсы жумуш болсо өз ордуна аткарып, сөзүнө турган. Эң сон кызуу бир маек болду окшойт, урматтуу достор, биздин катталуучулар. Анда Элнура видеонун соңунда жалпы окурмандарга бул китепти эмне үчүн сунуштайсың? Бул китепти эмне үчүн окурмандар окуш керек? Ушул жөнүндө дагы ой бөлүшсөң. Мен окурмандарга негизинен бул китепти абдан сунуштаймын. Себеби мен өзүмө дагы чоң таасирлерди алдым. Жада өзүмө таасир калтырган нерселерден айтып кете турган болсом, биз быйыл 11-классыбыздагы алдыда жалпы тестүүлөө бар, республикалык тестүүлөө. Жана Тойотоми Хидоёшинин эң жакшы сөзү баарынан көп иштөө деген сөзүнү мен баарынан көп окусаң дегендей кабыл алдым. Себеби биз канчалык көп окусак, ошончолук ийгиликке жетебиз. Жана жалпы республикалык тестүүлөөдөн окуунун натыйжасында жогорку балл алам деген үмүттөмүн. Жана элге дагы бул китепти сунуштаймын. Себеби кайсыл гана адам болбосун өзүнө жакшы жагын алат деп ойлоймун. Анткени ким лидер болгусу келсе, ким өзүнүн ишини так аткаргысы келсе, кайсыл иште болбосун иштин көзүн билгиси келсе, бул китепти окуп чыгыш керек, сөзсүз түрдө. Себеби бул китеп өтө мотивация бере турган китептердин катарында. Мен сөз менен айтып жеткизе албай жаткан учурдамын. Рахмат. Негизи кылычсыз самурай китебинен силер өзүңөрдүн бир топ кемчилигиңерди толуктоо үчүн окусаңар болот. Жана жашоодо күч менен эмес, акыл менен жашоону жеңилдетип, өзүңөрдүн келечегиңерди курсаңар болот. Кезектеги дагы бир китеп талкууда көрүшкөнгө чейин.